Бакайыр айылындабыз. Бактаке менен биргеликте айыл өкмөт башчысы, Бакайыр айыл өкмөт башчысы Бактаке менен биргеликте ат майданынын ачылышына баратабыз. Ошол эле учурда бир аз блогдарды Бакайыр айылындагы жакшы бир жаңылыктардан бөлүшүп коелу деген максатта бул видеону тартып атам. Буюрса Бакайыр айылында жакшы жаңылыктар болуп атыптыр, мынакей таза суу кирип атыптыр, 129 миллион сомго. Андан тышкары буюрса биз буга чейин дагы бир блогтордо айттык эле. Акимжанова Рускулежи Байэлим компаниясынын жетекчиси ушул Бакайыр айылына келип бир жолугушуулар болуп, завод салуу боюнча. Буюрса мында жердин маселеси чечилип, буюрса жакшы жака чечилип, анткени бир аз көйгөйлөр болуп аткан Бактаке. Ооба. Жанагы археологиядан бир аз маселелер болуп. Ошол дагы чечилиптир. Буюрса ийгилик каалайбыз. Анан жалпы районубуздун, облусубуздун өнүгүшүнө салым кошо турган бир ишкана ачылып, экономикалык жактан өнүгүү боло берсин. Айыл өнүксө өлкө өнүгөт дейт. Жакшы иштер болуп атыптыр. Буюрса ийгилик каалайбыз Бактаке. Соолуктугуңуз мынакей буюрса биз дагы келип жеринен чагылдырып коелу деп. Байэлимге бере турган жердин тушунан өтүп баратабыз. Жаңа эле мага көрсөтүп баратат ошол жерде жер. Анау жерде 5 гектар жер. Заводда каласа ошо май майрамынан кийин баштайбыз. Завод ишин баштасак, анан жерлерди быйылга жетишип калды. Эми жылдар болсо толук камды иштетебиз деген жакшы ниетибиз бар. Бакайырда бюджет болушуна бул завод аябай чоң бюджеттин көп Жумуш орундары толтура турган завод деп үмүт кылып атабыз. Сезон убагында 1000 кишиге чейин жумуш орун түзүлөт. Бирок заводдун өзүндө 70-80 киши жыл бою иштейт. Жакшы. Андан тышкары тиги Союз МСУ менен дагы бир канча долбоор ишке ашайын деп атыптыр. Буюрса айыл жеринде дагы жакшы демилгелерди көтөрүп, ушу эл менен биргеликте тыгыз кызматташуулар болуп атканын Бактаке айтып баратат. Жакшы негизи жетекчилердин мындай жакшы демилгелер болуп, эл менен биргеликте жакшы кызматтардын болуп атканы бул эң сонун нерсе. Ошо Бактаке ийгилик каалайбыз. Башка дагы кандай бир проекттер барбы айылда жазыла турган? Азыр проект бар. Азыр мына 4-5 жылдан бери бүтпөй турган спорт залыбыз азыр подрядчик келип иштеп атат. Курдакка жатып көргөзөм. Сиздерге жумуш башталды. Кладкасын коюп турушу естественно поезддан анан үстүн жаап быйылкы жылга ошо спорт залды бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Жакшы. Ушундай достор. Мына жерде Бакайыр айылында жетейин деп калдык. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликке өтсүн дейли. Баарыбызга ийгилик. Бактаке.